Эфирде УТРК Сүкөлө телеканалынын кечки жаңылыктар топтому. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы. Алгач жаңылыктардан кыскача. Балыкчы Барскон Караколу жолунун курулушу уланууда. Анткени 2026 жылы толук бүткөрүү мерчемделген. Өлкө боюнча 1 октябрдан тартып аялдардын саламаттыгына арналган 1 айлык өнөктүк жүрүүдө. Союздан кийин сакталып калган кооператив бүгүнкү күнгө чейин ишмердүүлүгүн улантууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Мамлекет башчысы иш-чаранын алдында Тимдин тарыхын чагылдырган фотогалереяны көрүп чыкты. Ошондой эле конокторго өлкөнүн дипломатиялык системасынын калыптанышы тууралуу тасма тартууланды. Президент куттуктоо сөзүндө кыргыз дипломатиясынын тарыхы 3000 жыл мурдагы элдин тарыхы менен тыгыз байланышта экенин айтты. Ал кыргыз эли байыркы замандан бери улуу империялар менен мамиле түзүүдө, бирликтерди курууда жана эгемендүүлүктү сактоодо, жада калса оор кырдаалдарда дипломатиялык ыкмаларды билигиштик менен колдонгонун баса белгиледи. Быйыл 80 жыл толуп отурган Кыргыздын Тышкы иштер министрлиги 1944 жылы түзүлүп, алгачкы министр Казы Дыйканбаев болгон. Учурда Кыргызстандын чет өлкөлөрүндө 100гө жакын дипломатиялык өкүлдөрү бар. Азыркы кыргыз дипломатиясы өнүгүү жолунда бир топ кыйынчылыктар менен кошо байсалдуу жолдорду дагы басып өттү. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында анти-гитлердик коалиция фашисттик Германияны жеңе турганы белгилүү болгондо, Бириккен Улуттар уюмунун түзүмү боюнча сүйлөшүүлөр күчөй баштаган. Мындай ыкчам иш-аракеттердин алкагында СССРдин бардык республикаларында тышкы иштер боюнча элдик комиссариаттар түзүлгөн. 1944 жылдын 17 мартында Кыргыз СССРинин жогорку кеңеши Кыргыз СССРинин тышкы иштер боюнча элдик комиссариатын түзүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мына ушул жылдан тарта азыркы кыргыз дипломатиясы башаталган десек болот. Ошентип, Кыргыз СССРинин тышкы иштер министрлигинин түзүлүшү республикабыздын дипломатиялык кызматынын маанилүү тарыхый этабы болуп калды. Кезинде өз алдынча министрликтин штаттык түзүмү өтө чакан болгондугуна карабастан, республикабыздын эл аралык аброюн бекемдөөгө, чет мамлекеттер менен достук байланыштарды жандандырууга, болочок дипломатиялык кадрларды даярдоодо чоң роль ойногон. Алардын айрымдары кийин СССРдин атынан чет өлкөлөргө ийгиликтүү өкүл болуп келишкен болсо, эгемендүүлүккө жеткенден кийин Кыргыз Республикасынын эгемендигинин жана мамлекеттик көз карандысыздыгын бекемдөөгө зор салымдарын кошушкан. Өлкөдө башаламан соода сатык жүргүзгөндөргө 600 000 сомдон ашык айып салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, жол көзөмөлдөө бөлүмү жол жээгинде жол кыймылына тоскоолдуктарды жаратып, башаламан соода сатык жүргүзгөн жарандарга карата рейд өткөрдү. Рейдтер 14 октябрдан 18 октябрга чейин уланып, анда мөмө жемиштерди, курулуш материалдарын, күйүүчү майларды жана суусундуктарды жолдун жээгинде мыйзамсыз сатып жаткан учурлар аныкталды. Мыйзам бузуулар боюнча башаламан соода сатык кылган жарандарга 209 протокол түзүлүп, жалпысынан 627 000 сом айыппул салынды. Октябрдан 4 ноябрга чейин республиканын бардык аймагында кызамыкка жана кызылчага каршы тазалоочу эмдөө өнөктүгү башталып, ага каршы 526 000 доза вакцина алды. Өнөктүктүн алкагында вакцинаны биринчи кезекте 9 айлык курактан 7 жашка чыга элек эмделбеген балдар алат. Өткөн жылдан бери республикада кызамык оорусунун күч алышына жооп катары 2 баскычтуу эмдөө өнөктүгү өтүп келе жатат. Бул өнөктүктүн алкагында 9 айдан 7 жашка чейинки курактагы 818 939 бала эмделди. Бул максаттуу топтун 84,6%-ын түзөт. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында республикада кызамык учурлары туруктуу негизде азайып жатат. Бул оң тенденцияны колдоп туруктуу жааматтык иммунитетти түзүп, ошондой эле жогорку тобокелдиктеги топторду кызамыктан коргоо максатында республиканын бардык аймактарында тазалоочу эмдөө өткөрүлөт.
Балыкчы Барскон Караколу жолунун курулушу уланууда 25 чакырымына чейин 96%га жумуштар жасалды. 25тен 71 чакырымга чейин 5 километр асфальт төшөлгөн. Калган чакырымдарында таптоо, дөңгөчтөрдү түздөө, кеңейтүү, тилкелерди тегиздөө иштери аткарылууда. Каттам 2021 жылдын август айында башталган, аны 2026 жылы бүткөрүү мирчемделүүдө. Балыкчы Барскон Каракол каттамынын курулушу 2021 жылдын август айында башталган. Бул каттамдын 4-чү чакырымынан Балыкчы Кочкор Каракечи темир жолу өтөт. Азыр бул аймакта темир жолдун үстүнөн узундугу 54 метрди түзгөн кыякча темир жабылып, тегереги топурактар менен толтурулууда. Учурда жолдун 25 чакырымына чейин 96%га жумуштар аткарылды. 25тен 71 чакырымында 5 километр асфальт төшөлгөн. Калган каттамдарында жолдун астыңкы үстүңкү катмарындагы иштер жасалып, жумуш уланып жатат. Бул жалпылап айта кете турган болсом, азыркы күндө 50 чакырымга жакын биринчи катмар асфальт салынган. Андан тышкары экинчи катмар асфальт бул Шыма ыкмасы менен 13 километрден ашык салынган. Андан тышкары азыр ушул 0-дон 97 километрге чейин бизде 180ден ашык трубалар каралган экен. Ошонун 40 таанасы бүткөн. 40% бүттү десек болот да. Стратегиялык жолду салууну биринчи жолу ата мекендик компания колго алып 2026 жылы аягына чыгаруу милдетин алган. Курулушка катышып жаткан компанияларга участоктор бөлүнүп берилген. Азыркы убакта ошо жумуш башталып, кызуу жүрүп турган убагы. Азыр кыскача айта кете турган болсом, азыркы салынып аткан, реконструкцияланып аткан жолдун параметрлери болсо, экинчи категориядагы жолдун параметрлары бул жерде 4 полосалуу движение болот, 4 полосалуу движение болот. Мисалы үчүн Караколду көздөй 2 полоса, Балыкчыны көздөй 2 полоса кеткен. Ар бир полосанын размерлери, ширинасы 3,5 метрден. Эл аралык стандартка ылайык салынып жаткан Балыкчы Барскон жолу дүйнөлүк экинчи категориядагы каттам болот. Буга чейин жолдун туурасы 10 метрди түзүп келсе, жаңы жол 22 метр болуп, 4 тилкелүү, ортосуна бөлүнүүчү тосмо коюлат. Курулуштун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Ичинде 50 турба, 5 чоң мост бар. 5 чоң мостто иш кыла элекпиз азыркы тапта вообще. Турбалардын 19-ун бүттүк уже. Обраткага даяр. Калган турбаларда иш жүрүп атат. Ошо эң чоң көйгөй бизде азыркы тапта рабочий сила жетишпеген. Рабочийлер жок болуп, ошондон баягы иштен кичине аксап атабыз да. Так землянын эмелери жол боюнча асфальтка даярдык иштери жакшы эле эки жерде жумуш жүрүп атат. Балыкчы Барскон жолуна кесек таштан даярдалган сапаттуу асфальттар салынат. Алар аймакта жайгашкан асфальт бетон заводунда өндүрүлүүдө. Жазгүл Сатаева, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Жетөгүз районуна караштуу Тамга айылында Союздан кийин сакталып калган кооператив бүгүнкү күнгө чейин ишмердүүлүгүн улантып келет. Мал чарбасына улай айыл чарба техникалары сакталып калган. Жыл сайын мында жаңы техникалар менен толукталып, учурда элдин күзгү оруп жыйноо иштерине кызмат кылууда. Элеттеги элдин ынтымагына кесиптешим Жанара Сагындыкова күбө болуп келди. Үзеле кийинки трактор, жакшы эле трактор. Бекболот ага таң эрте техникалардын тетиктерин текшерип, анан ишке чыгат. Ал Тамга айыл чарба кооперативинде бир катар жылдан бери айдоочу. 15 мамлекеттин башын бириктирген союз ыдыраганы сакталып калган кооператив элдин ынтымагынан кабар берерин айтат. Тарап кетмек, анан кайта ошону кармап калышканда. Эми баягы элдин кызматына жооп берип, жерин айдап, чөбүн чаап, комбайныбыз бар. Анан жетиштүү эле болуп турабыз эми мындай эметкенде. Техникалар менен былтыр жаңы боогуда 12-21 келди. Ок сүйрөйт, эми сүйрөйт, картошкага поликлик кылат. Майда эмеге бүт эле жасайт бу дагы, күчтүү эле трактор бу дагы. Азыркы тапта 10дон ашуун айыл чарба техникалары шаймандары менен турат. Ар жылы толуктоо, эскини жаңыга алмаштыруу иштери колго алынган. Жазгы күзгү оруп жыйноо иштеринде Тамга жана Тосор эли сырттан дээрлик техника күтпөйт. Анткени элдин ортодогу техникалары жетиштүү. Айылыбызда 12 ата ушу ортодогу рызкыбызды чачыратпай кармап калалы деп
ортого алып коюшкан. Ушул техникаларыбыз бул Кыргызстан боюнча арзан кылып кызмат кылып беребиз элибизге. Себеп дегенде ошол топоздор чарбабыз аркылуу бузулганда да ушу топоздорубуз менен запчастарын алып жасайбыз. Ошо менен иш алып барабыз. 1994 жылдан бери элдин энчиси болгон айыл чарба кооперативи ыргактуу иш алып барууда. Ортодогу айыл чарба техникаларынан сырткары сырт өрөөнүндө 300 баштан ашуун топоз багылат. Ал жалпы элдин керектөөсүнө жумшалат экен. Бир уч элдин ынтымагын ырастаган аракет көпчүлүк үчүн үлгү экени талашсыз. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдакунов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында ишке ашып жаткан социалдык контракт долбоору уланып жатат. Ысык Көл облусунда жардам алган үй бүлөлөрдүн саны бүгүнкү күнгө чейин 1000ден ашса, быйыл дагы 1196 адам менен социалдык контракт түзүлдү. Мондан башкасы өрүктүн бар элекиси элди. Жаныбек мырза көпчүлүккө белгилүү болгон бул баткен өрүгүн алып келип ишмердүүлүк кылганына аз гана убакыт болду. 100 000 сом менен баштаган иши кирешелүү болуп, азыр 200 000ге чыгарганын айтат. Мында өрүктүн жалпы 12 түрү бар. Суроо талапта жогору болуп, кардарларынын саны көбөйүп жатат дейт. Баткенге барып, ошо 100 000ге 1 тоннадан ашыгыраак өрүктөрдү алып келдим эле. Алып келип жалаңын бияқта натуральный бактын башынан турган момдайлардан алып келгенбиз. Ошо эки балам алган пасоясына балдарга памперс, ар жак бер жагына эле кетчи, анан основном мен стройкада иштеп жүрчү элем. Азыр жалаң эле ушул өрүк менен иш кылып, аябай эле шүгүр, өкмөткө чоң рахмат. Кайын журтум келип ала келип, анан туугандарга ос диттим эле. Аябай жакшы экен, аябай жакшы экен деп анан келинчегиме көз бааларын билип сураштырып көрүп, анан ошондой келинчегим жактан идея пайда болуп калды. Мисалы үчүн могу өрүк бактын башынан курган кандек өрүк. Бунун натуральный, мунун пайдасы аябай көп экен. Социалдык келишим аркылуу аймакта кызмат көрсөтүү багытын колго алгандар да бар. Ак Суу районунун тургуну Асылбек мырза буга чейин 2 баласына 2400 сом жөлөк пул алып келсе, азыр мамлекеттен берилген 100 000 сомго электр шаймандарын алып, чакыруулар менен иштейт. Күнүнө 2000 сомго чейин киреше табам дейт. Соцконтракттын жардамы менен пособияны күтпөй эле 2 балама деген 2400 сом алчу элем. Аны күтпөй эле күнүгө чогулткан жакшы экен меники. Качылка алды, бензопила алды, эл чакырганда барам. Түшкөн акчага жакшы экен, үйгө продукты келет, эме кылат, көчөгө балам базардан эчке алып келди. 367 үй бүлө көзөмөлдө турат учурда. Ал эми именно 24-жылды айта кетсек, учурда биз 70 квота министрлик тарабынан квота берилген, ошо 70 квотанын баарын ишке ашырдык. 80%, 85% почти айыл чарба багытында ошо мал чарбачылыгы менен алектенип атат. Анан калгандары эми кызмат көрсөтүү, соода сатык жана өндүрүш болуп атат. Үй бүлөгө көмөк алуучу жарандарыбыз ошол үй бүлөдө ар бир балага 1200 сомдон ай сайын алып күтүп отурушкан болсо, бүгүнкү учурда өзлөрү аракет кылып ошол бизнес планына ылайык иш алып барып атышат да. Айта кетсек, өткөн жылы облуста социалдык келишимдин негизинде 768 аз камсыз болгон үй бүлөгө жардам берилди. Ал эми быйыл дагы 700дөн ашык адам менен келишим түзүлдү. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунун терапия жана неврология бөлүмү капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүдө. 2024 жылы жалпы оңдоп түзөө иштери планга киргизилип, шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан сметасы даярдалган. Дем берүүчү грант менен жасалып, жалпы наркы 7 миллион сомду түзөт. Анын ичинен 50%-ын жергиликтүү бюджет каржылап берүү пландаган. Бүгүнкү күндө жумуштары дээрлик 80%-га аяктап калды. Биз балыкчы шаардык жалпы дарыгерлик практика борбору болуп аныкталып, 21-жылы аныкталып чогуу кошулганбыз. Бул ЦСМ менен жана ГСВлар менен чогуу. Ошондон бери буюрса ушул АБР проекти менен 2 отделениядагы жакшы капиталдык ремонттон өттү. Бул жугуштуу оорулар отделениясы жана реанимация отделениясы капиталдык ремонттон өттү. Ошону менен бирге ушундай эле дем берүүчү грант менен хирургия отделениясы капиталдык ремонттон өттү. Буюрса мына терапия неврологиясы
эме отделениясы өтүп атат буюрса, ошону менен бирге 25-жылга буюрса родильный отделение менен гинекология өтсө деген биз пландаштырып атабыз. Өлкө боюнча 1 октябрдан тартып аялдардын саламаттыгына арналган 1 айлык өнөктүк жүрүүдө. Иш-чара 18 жаштан өткөн кыз келиндерге, улгайган аялдарга түрдүү оорулар жөнүндө маалымат алууга жана саламаттыгын текшерүүгө чакырууга багытталган. Бул өнөктүк балыкчы шаарында дагы уланып, дарыгерлер мекеме ишканаларды кыдырып текшерүү жүргүзүп жатышат. Октябрь айы бардык аялдар акысыз кан басымын өлчөтүп, жүрөк кан тамыр оорулары жана кант диабетин, кандагы холестерин менен канттын деңгээлин текшертип, жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу багытында кеп кеңештерди ала алышат. Бул өнөктүк балыкчы шаарында дагы жүрүп жатат. Шаардагы дарыгерлер мекеме ишканаларды кыдырып, айымдарды медициналык кароодон өткөрүшүүдө. Ар бир мекемелерди кыдырып, мына балыкчыда канча организация бар. Каждый год біз кыдырып туруп с целью выявления этих заболеваний адамдарды текшеребиз. Рост, вес, молочные железаларды, плюс холестерин, сахарный диабетке направление беребиз и мазоко аялдарды жиберебиз. 2 жолу бир жылда текшеребиз. Февраль айында эркектерди, октябрь айда аялдарды. Качандан баштап качанкыга чейин жүргүзүлөт ушу аялдарды текшерүү? Бул аялдарды биз 1 октябрдан баштаганбыз, 1 ноябрга чейин бул акция өтөт. Это ежегодно ушинтип биз өткөрүп атабыз. Дарыгерлердин мынтип жеринде медициналык кароо жүргүзүп жатканы жумуштан бошоп барып көрүнө албай жүргөн кызматкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк болгонун айтышат. Азыркы учурда убакыт жетишпейт, барганга, больницага барганга убакыт жок болуп, ошондуктан бизге аябай ыңгайлуу болуп, бардык азыркы ден соолук менен болгон көйгөйлөрдү билип алууга абдан жакшы болду. Мен общий осмотр өттүм, бул боюмду таразага түшүп, давление, сатурация көрүштү. Аялдардын саламаттыгына арналган 1 айлык өнөктүк түрдүү ооруларды эртелеп аныктоого, анын кесепетин азайтууга өбөлгө болот. 1 айлык Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун демилгеси менен ишке ашырылууда. Жанар Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Түп районунун Арал айылындагы Жеңишбай Ашимов атындагы орто мектебинде мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан айлыктын алкагында улут болсом тилим менен улутмун аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Анын алкагында кыргыз элинин каада салттары, үрп-адаттары, оюн зооктору, тамак аштары көрсөтүлдү. Кененирээк кабарчынын сюжетинде. Кыргыз элинин бай мурасы, руханий дөөлөтү болгон тилибизди сактоо максатында мындан туура 35 жыл мурун атайы мыйзам кабыл алынып, мамлекеттик тил макамы берилген. Анын алкагында быйыл 1 айлык жарыяланып, облустун район шаарларындагы билим берүү тармактарында иш-чаралар өткөрүлүүдө. Улут болсом тилим менен улутмун аталышындагы иш-чара Түп районунун Арал айылындагы Жеңишбай Ашимов атындагы орто мектебинде кыргыз тил мугалимдери тарабынан кыргыз элинин каада салттары, тамак аш, буюм тайым, оюн зоокторун чагылдырган иш-чара өткөрүлдү. Негизинен биздин максат ошо тилдин даңазалап, тил менен эл катары эл болуп, калк болуп, мамлекет болуп келатканыбызды билгизели, дагы балдарга ошол насаат болсун, үлгү болсун деп ушу иш-чараны өткөрүп жатабыз. Мектепте көптөгөн иш-чаралар өттү. Класстык сааттар өттү, тарбиялык сааттар өттү, ар кандай иш-чаралар, жолугушуулар, тегерек столдор өттү. Кыргыз тил улуттун уюткусу. Тилди өнүктүрүү үчүн өсүп келе жатканы кийинки муунду өз эне тилинде окутуп тарбиялоо учурдун талабы. Себеби ааламдашуу доорунда кийинки муун өз тилин унуткарып бара жаткандыгы өкүндүрбөй койбойт. Ар бир үйгө салып жүрүп отурат. Эң акыркы таш кайсыл үйгө түшсө, эгер эң акыркы таш атаандаштын үйүнө түшсө, ошол үйдөгү таштарды санайбыз. Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата жана Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн
100 жылдыгына карата ушул масштабтуу бир чоң иш-чара өткөрсөкпү деген максат менен окуучуларга ушул байыртан келе жаткан салт санабызды, үрп адаттарыбызды, баалуулуктарыбызды, тилибизди сактап калуу максатында, жаш муундарга өткөрүп берүү максатында ушул иш-чараны уюштурдук. Жаштар кичинекей бөбөктөрүбүз биле бербейт да, мына упталган талкандын пайдасы бул жана гүл азык деп койчубуз да, илгерки алыс жолго аттанып чыкканда мисалы үчүн жанына, жоокердин жанына ушуну салып беришчү да, бул ач кагылбайт, дайыма ток алып жүрөт, анан бузулуп кетпейт, ушул сыяктуу касиеттери бар да, ошону камтыганга аракет кылдык. Тил өлбөсө, эл өлбөйт демекчи, кыргыз тилинде сүйлөшүп, ой жүгүртүп гана жашабастан, мамлекеттик тилдин нукура ээси болууга татыктуу болуу максаты турат. Ал эми бүгүнкү күндө облустун аймактарында кыргыз тил күнүн белгилөө, аны жайылтып, даңазалоо үчүн көрүлгөн аракеттердин бири. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Су Көлөө жаңылыктары үчүн Түп районунан. Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.